көпчүлүгүңүздөр ойлойсуздар да, силердин Москвада кыла турган ишиң жокпу, же болбосо эмнеге чыгып атасың деген баягы дөпөрөстөр дагы суроо берип калат да. Андай дөпөрөстөргө мамлекеттин тагдыры, келечеги баары бир болсо, бизге баары бир эмес. Анткени биздин каныбызда, биздин сезимибизде ата-энебиз мамлекет үчүн, элиң үчүн кайдыгер карап турба, кайдыгер карап турсаң сен анда шайтандын досусуң деп үйрөткөн. Өзүбүз эле жыргап кунап ушул жерде 50-60 миңден 100 миң 200 миңден акчаны иштеп жыргап кунап отура берсек, биздин мамлекетибиз эмне болот? Кайда барабыз? Кимди карайбыз? Кимдин жолун жолдойбуз? Мына ушул маселе ар бирибиздин жүрөгүбүздө өйүйт да. Жана Рита Карасартова эжеге дагы айтып атат. Силер дейт мамлекетти оңдош үчүн дейт, мамлекеттеги баягы өкмөттүн кызматкерлери таза болуп, элден коррупцияны талап кылбай, билимдүү, илимдүү жаштар иштеш үчүн депутаттарың таза болуш керек деп атат. Эгерде биз ушул депутаттарды, ушул созывда таза адамдарды алып келип албасак, анда Кыргызстан жок болуу коркунучунда турат. Биз жардын учунда турабыз. Бирөө түртүп жиберсе, кулап кетчү мамлекет болуп турабыз. Андыктан ар бирибиз мамлекеттин тагдыры үчүн күрөшүшүбүз керек. Ар бирибиздин атуулдук милдетибиз улуттук намыстуу ойготуп туруп, келгиле мамлекеттин тагдыры үчүн биргеликте күрөшөлү. Силерде буну шайлагыла, тигини шайлагыла дебейбиз. Бирок өзүбүздүн адамдык, жарандык укугубузду тебелетпей сактап калуу милдетин алышыбыз керек. Кантип качан гана биз эркин ой жүгүртүп, эркин өзүбүздүн оюбузду билдирип, укугубуз үчүн күрөшүп, таза адамдарга добушубузду бергенде мамлекетибизди сактап калабыз. Ал анчалык деле оор эмес. 41-жылдагыдай курал жарактарды көтөрүп алып, Чолпонбайга окшоп танканын астында жата калып, антип күрөш деп эч ким сиздерди түрткөн жок. Силер болгону гана чындыкты чындык бул, калпты калп бул. Мамлекетти тонуп жеп аткандарды бул деген арам, уруу деген эле нерсени айырмалап биле турган эле сиздерде кадамдар бар. Ошолорду эле силер билип, ушул урууну колдобойлу, ушул жалганчыны колдобойлу, ушул мамлекеттин тагдырын талкалап атканды колдобойлу деп эле койсоңуздар болду. Сиздерден эч ким курал жарак көтөрүп алып душман менен согуш деп эч ким үндөгөн жок. Болгону адамдык укугубузду колдонуп, улуттук намысты ойготуп, өзүбүздүн инсандык парызыбызды аткара турган эле кадамдар. Сатылбайлы, сатпайлы. Илгери биздин ата бабаларыбыз арам санап миңди алсаң дейт. Арам санап миңди алсаң, өзүңдүн берекеңдин, рызкыңдан миң кетет дейт да. Ал ар бир жаранды, мусулман адамды тешип чыгып кетет. Арам санап алган 1000 сомуңар биздин канчалаган жылдарыбызды, канчалаган тагдырыбызды талкалап коюп атат. Мына ошону качан түшүнөбүз? Баары бир өтпөйт да. Баары бир деген ошол баягылар эле шайланат да деген кыска түшүнүктөрдү жоготолучу. Көбүрөөк китеп окуйлу, тарыхын окуйлу, ошол адамдарды баалап, барктап билели, таза инсандарды шайлайлы. Мисалы үчүн бир чындыкты айткым келип турат. Бул жерде жогоруда жазгандар айтып атышат да. Ким таза азыр кимисин шайлаш керек, кимисине ишенерди билбей жатабыз дейт. Мен эски баягы Садыр Жапаровдун сотторунда катышып жүргөн инсан катарында өзүмдүн башымдан өткөн бир окуяны айтып берүүнү туура көрүп турам. Антпесем көптөгөн ушул сен мекенчилик партиясында элең го, Садыр Жапаров камалып кеткенден кийин эмне себептен макул эмесмин кыймылын колдоп, Адахан Мадумаровду колдоп жүрөсүң деген суроолор көп болуп атат. Урматтуу мекендештер, сиздердин көпчүлүгүңүздөр балким билет, балким билбейт. Бирок ошентсе дагы айтып коюуну туура көрүп турам. Садыр Жапаровдун үстүнөн 2 киши арыз жазган. Кантип? Атамбаевдин бийлигинин убагында милициялар аларды алып барып, подвалга алып кирип, уруп согуп, Садыр Жапаровго каршы арыз жаздыртып алган. Анан Садыр Жапаровго өкүм чыгаар учурунда ошол
арыз жазган адамдарды беттешүүгө алып келдирген. Ошондо бир киши мынтип айткан: эмне себептен Садыр Жапаровдун үстүнөн арыз жаздың деп адвокаты сураганда, Садыр Жапаровду карап туруп: Садыр мырза, менин үстүмөн кылмыш ишин козгоп, подвалга алып кирип сабап уруп атканда, мен ошол камакта жатканымда, тергөөдө жатканымда, менин балдарым үшүп калды, тоңуп калды, көмүрү жок калды, ачка калды. Ошондо силер эмне үчүн сурап койгон жоксуңар? Эмне үчүн моралдык, материалдык көмөк көрсөткөн жоксуңар? Мен ошон үчүн арыз жаздым деп айткан ошол киши. Атын айтпай эле коеюн, издесеңиздер табасыздар. Көрдүңүздөрбү? Бизди ошол болбосо өзү белгилүү эле журналист болуп жүргөн, коомдук активист болуп жүрүп, Садыр Жапаровдун үстүнөн арыз жазган. Ошол ошентип айтат. Бизде тагдырды өзгөртөм деген кыйын кыз жигиттер, активист чөйрөйлөр кайсы бир саясатчы менен болгон жеке мамилесинде же болбосо кайсы бир саясатчынын мүнөзүнө тарынып калса, ошонун тагдырына балта чаап, Кыргызстандын келечегин өзгөртүп жатышат да. Ушундай акмактарды кантип кечиребиз? Ошонун үйүндө көмүр жок болуп калгандыгы үчүн, балдары үшүп калгандыгы үчүн Садыр Жапаровду күнөөлөп, үстүнөн арыз жазып коюп атат. Бирок аны менен катарлаш эле 12 бала жатты Садыр Жапаров менен кошо. Алар арыз жазган жок, аларды дагы мажбурлашты, алар да кыйналышты. Бирок алар келечеги үчүн, мамлекеттин бүтүндүгүнө унчукпай туруп бербеди беле? Азыркы эле учурда оппозицияда жүргөн мынабы биздин мекендештердин укугун коргойм деп ушулардын келечеги үчүн күрөшкөн саясатчылардын дагы жеке мүнөзүнө таарынычын айынан көптөгөн биздин мындай Кыргызстандын тагдырын өзгөртөм деген саясатчылар бириге алып айтат. Тигинин мүнөзү мындай экен, бунун мүнөзү тигиндей экен деп. Кыска бойлуулугунда адамдын жеке мүнөзүн, адамдын жеке кемчилигин, өздөрүнүн арасындагы келишпестиктерди кечирсе болот. Бирок мамлекетке келтирген зыянын, элге келтирген зыянын, арамдыгын кантип кечиресиң? Биз кайра тетире ой жүгүртүп калдык да. Биз деген адамдардын жеке мүнөзүнө таарыныч кылып туруп, мамлекеттин казынасына, мамлекеттин, элдин чөнтөгүнө кол салгандарды ууруларга таарынбай, ошолорду кайра көкөлөтүп, мактап, ушулар кыйын, ушулар эр азамат деп мактап калган деңгээлге жетип калдык. Ушунубуздун айынан мамлекет талкаланып жатат. Ушунубуздун айынан биз ушундай чабал өкмөт, чабал бийликке туш болдук. Эр азаматтар, активисттер, кичине ой жүгүрткүлөчү. Силерге бир адамдын, жеке адамдын, ошолордун жеке мүнөзү кызыкпы же мамлекеттин тагдыры кызыкпы? Келиңиздер. Тереңирээк ой жүгүртүп, тереңирээк мындай баркыбызды билдирип, өзүбүздүн инсандык, жарандык укугубузду коргош үчүн күрөшөлү. Биз жаркын келечекте жашаш үчүн сөзсүз түрдө бирөө камалып, бирөө шайлоодон өтпөй калып, бирөөсү болсо тентип кетип, бирөөсү болсо куугунтук көрбөш керек. Ошондой эр азаматтар кайсы саясатчынын жеке мүнөзүнө болгон таарынычы болсо, ошону артка таштап коюп, мамлекет үчүн биригип, мамлекеттин тагдыры үчүн тийиштүү кадамдарды ташташ керек. Мигранттарга дагы айтып койчу нерсе. Мен бир кайрылуу кылдым эле мындан бир 2 жыл башта экен. Ар бир мигрант, негизи мигрант деп деле айткым келбейт эле, бирок катуураак мындай оройраак укулган жакшы болуп калды окшойт. Ар бирибиз өзүбүздүн Кыргызстандагы тууган урук ата-энебизге, колу коңшубузга, дос жарыбызга айтышыбыз керек. Азыр көрүп атасыздар, биз алыста болсок дагы Кыргызстанга караганда сырттагыларга тез кабар жетет, Кыргызстанда эмне болуп атат, эмне болбой атат. Биз ар биринен түнү күнү кабардарбыз. Азыр бизге кеткен маалыматтарга караганда ар бир айылдарга барып, баягы койчумандын таягы дегендей, мугалимдерди же болбосо баягы бир айылдын дежур адамдарын колдонуп, айлык төрөп беребиз силерге, шайлоого мондай иштеп бергиле дегендей иш аракеттерин кылып атышат да. Мен бүтүндөй мына сыртта жүргөн мигранттардан суранат элем, мекендештерден. Келиңиздер, сиздер ушул ата-энеңиздерге жеткириңиздерчи.
ушунча ким канча жыл жүрдү билбейм, бирок мен өзүм 10 жылдан бери жүрөм. 10 жылдан бери бул жакта жүргөн, өзүбүздүн каада салты, үрп адатты чынын айтсам, кыргызга тиешелүү нерселердин баарын унутуп баратабыз. Бул ачык, айрыкча жигиттер, кыздарыбыз деле казан аяк аралашпай алыс болуп калышты. Баардыгын биздин каада салтыбызды, үрп адатыбызды жоготуп атабыз. Келиңиздер, ар бириңиздер ата-энеңиздерге, тууган уруктарыңыздарга айтыңыздар. Мен буну шайла же тигини шайла деп азыр айтпайм. Бирок адилеттүү шайлоо болуш үчүн, ошентип сатылып кетпеш үчүн ар бир айылдын мыктылары бар, уул кыздары бар. Ошолор колго алып, өзүнүн айылын өздөрү башына туруп, бир адилеттүү таза шайлоо өткөргөнгө бир салым кылсаңыздар. Бул биздин келечек, жаштардыкы. Бизден кийинки муунга биз эртең жооп бере тургандай болушубуз керек. Бүгүнкү бизге бейиштей болгон Кыргызстанды ата бабаларыбыз алып берген. Өтө азап тозок менен, ачкачылык, кыйынчылык, аны баардыгыбыз эле чоң ата чоң энелерибизден, ата энелерибизден угуп жүрөбүз. Биз ушундай бейиштей болгон жерибизди биз бизден кийинки муундарга өткөрүп беришибиз керек. Бизге кандай кылып келсе дагы, кандай кылып өткөрүп берсе, биз ошондой өткөрүп берүүгө милдеттүүбүз. Мен азыр өзүмөн 15-20 жаш улуу агаларымы, эжелерими күнөөлөйм. Силер ушул күндү көргөзгөнгө силер күнөөлүүсүңөр. Себеби убагында кайдыгер болгонсуңар. Эгер биз дагы бүгүн мен курактуу, менден балким улуу 3-4 жаш улуу жаштар кайдыгер болгон болсок, бизден кийинки муун бизди күнөөлөйт. Алар биз көргөн күндөн дагы аябай жаман күндү көрүшү толук ыктымал. Ошондуктан быйыл чечүүчү жыл. Эгерде быйыл дагы алданып шылуундарга Кыргызстандын тагдырын кармата турган болсок, анда билбейм. Бир Кудай өзү эле сактагандан Кыргызстан турса керек. Кыргызстандын чиновниктеринин көбү таза эмес. Буну баардыгыбыз билебиз. Таза эмес. Аны кээ бирлери айтасыздар, кайра аркасынан кечирим сурап атасыздар. Кечирим сурабаңыздар. Биз дагы кыргыздын уулубуз, кыргыздын кызыбыз. Ар бирибиздин укугубуз бар. Ошол жерде Кыргызстандын бир бурч, бир тилке жери үчүн дагы, Кыргыздын эли үчүн дагы, Кыргызстан үчүн дагы ар бирибиздин өзүбүздүн бурчубуз бар. Айта турган, дей турган. Бул бирөөнүн жеке менчиги эмес. Бизде мындай нерсе калыптанып калган, ким ажоо болуп келсе, ошого баардыгы тиешелүү деген. Жок. Эң чоң байлык бул эл. Эл бар үчүн мамлекет. Биздин көбүнчө чиновниктерибиз жердин үстүндө басып жүргөн элди баалабай, жердин астындагы алтынды баалап, элди ошого садака чаба бергендери көп. Ошондун айынан Кыргызстан бүгүн итке минип отурабыз. Тирүү жан үчүн, мен үчүн, жеке мен үчүн жердин бетинде басып жүргөн тирүү жан кымбат. Жердин астындагы кандай кен болбосун, кандай байлык болбосун. Тилекке каршы биздин чиновниктер, биздин аткаминерлер муну билбейт экен. Аны көрдүк 5 жылда. Ошондуктан мигрант мекендештер быйыл чоң өзгөрүш кылалы. Ар бирибиз өзүбүздүн айылыбызга барып, таза адилеттүү шайлоо өткөрүш үчүн тикеден тик туралы. Айылдагы бир жиндиден коркпоңуздар, айылдагы бир байынан коркпоңуздар. Сиздер өзүңүздөрдүн мыйзамдагы укугуңуздарды жана бир кыргыз катары патриоттук сезимиңиздерди гана ишке салыңыздар. Мен ойлойм, аягы ийгиликтүү жана жемиштүү болот. Дагы биз түз эфирге чыгып турабыз. Күнөөбүз кандай маселе болсо, колдон келишинче айтканга аракет кылабыз.